Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Ata-enege hiç kaçan tiktep karabayt adam balası. Бұл çoğ adepsizlik günah болып есептеледі. Ата-эненің ақысынан бирөөсү алар каза болгондон кийин баласы жаназа намазын окуш керек. Могу жерде отургандар кимибиз жаназа намазын окууну билебиз. Эгерде ата-энебиз бул күн келет, ачык эле айтабыз, күн келет атасы, энеси кетет, күн келет биз да кетебиз. Балдарыбызга жаназа намаз окууну үйрөтүш керек. Ал сен өлгөндө сага карата сенин акыңа кирип калбаш керек деген сөз. Ооба. Ким жаназа намазга укуктуу? Баласы турат жаназа намазын. Бизде көп өлгөндө барып молдо турат. Бул туура эмес. Баласы кыла албагандыгы үчүн молдо турат. Жакыны болбогондугу намаз кыла албагандыгы үчүн молдо турат. Өзү эң биринчи акы молдо эменики баласыныкы болуп эсептелет. Ва ястагфиру лахума. Алар каза болгондон кийин даима алар үчүн кечирим сураш керек. Роббигфирли ва ливалидайя. Ошон үчүн намаздын ичинде биз бул дуаны окуйбуз. Аятта Роббигфирли ва ливалидайя ва лилмуъминина яума якумул хисаб. Намазды бүтүрбөстөн мурун, саламдан мурун эмне кылабыз? Ата-энебизге бул дуаны окуй. Роббигфирли, я Робби, мени кечиргиниң, ва ливалидайя, ата-энемди кечиргиниң, ва лилмуъминина яума якумул хисаб. Бардык мусулмандар эртең кыяматка турган күнү деген сөз. Намазда буну аткарып атабыз, алхамдулилlah.